жактадым да. Ошо элим жактаганымда дин жана үрп адат деген темада элим жактадым. Биздин элибиздин үрп адат каада салты бул өтө терең да. Бул бир улак эмес. Динге дагы аябай чоң таасир тийген. Учурунда союздук атеисттик маалда ошол динди сактап муунга улап бергенге биздин ошол үрп адат каада салтыбыз аябай чоң эмгек сиңирген экен да. Баягы орустарга айтат да, чем они занимаются десе, это их обычай дейт экен да. Булардын үрп адат каада салты деп коет. Пусть свой обычаем занимается да, анан алар кээ бир нерселерге кийлигишпей, биздин бул улак ата бабабыздан келаткан улуттун көркү да булчу. Биз ошол нерсе менен элге тааныйлабыз, ошол нерсе менен сыймыктанабыз. Анан баягы ысырапчылык дегенде мындай дегенде облустук комиссия түзүлгөндө булакты токтотобуз деп калышты да. Анан кийин мен айттым, силар жекелер биз мына улуттук өзүбүздүн каадан артында карай жүрөлү. Эгерде булак токтото турган болсоңор, силер Кыргыздын экономикасын дагы токтотосуңар. Ошол улак болгон үчүн ошо Кыргыздын аттары $50.000, $100.000 болот. Эгерде улак болбосо, ал аттар Чинеге дагы жүрбөйт, Арабага дагы жүрбөйт. Аны только союш керек. Чучук болот. Аны сое турган болсоң, $50.000 сомго зор калат. Деп айтып, коргоп, ошол кезде улакка да тыюу салдырбай алып калдык да. Улактан сырткары эмеспиз. Ошол улак менен чоңоюп, улактын үстүндө жүргөнбүз. Кудай кааласа, азыр эми улак чаба алмасак да ошол жерде кыйкырып турганга жарайбыз.